Жолдошумдун баарын жолдошум өтүп кеткенден кийин башыңа келет экен. Жолдошуң жоктогу жаман. Мага деле азыр 6 бала багыш кыйын. Саламатсыздарбы, мен Эркинбек Кызы Айзат. Мен сиздерге кайрылган себебим муктаж болгондуктан кайрылдым. Жалгыз бой энемин, өзүм 6 баланын энесимин. Жолдошум өтүп кеткенине байланыштуу жардам сураганга туура келип атат. Эч кандай эч жактан пособие албайбыз. Өзүм квартирада турам. Эч кимден жардам албайбыз. Ошол себептен кайрылдым эле. Анын үстүнө мына балам көзү тууралуу айта кетсем, көзү жакшы көрбөйт. 1 метр жерди араң көрөт. Балам көзүнүн операциясына акча керек. Балам операцияга киргизгенге менин каражатым жетишпейт. Өзүм каяктайып деп квартирам төлөп балдарымды бакканга аракет кылып атсам. Айла жоктуктан жардам келгенге туура келип атат. Жалгыз бой эне болуш деле кыйын экен. Жолдошум жоктогу жаман. Мага деле азыр 6 бала багыш кыйын. Атасы өтүп кеткенине 1 ай болду. 6 баланын бирөөсү жаңы эле айыгышты. Бирөөсүн дарылатсам, бирөөсү ооруп. Мындай болот деп ойлогон деле эмеспиз. Ойлобогон жерден кырсык 5 мүнөттө болуп кетет экен. Бул квартирада жашаганыбызга 7 жылдан бери жашайбыз. Кышкысын от жагабыз, эми отун көбүрөөк болсо жылыйт, отунун азыраак болсо жылбайт деле. Айла жок, кышкысын 2 комнатаны бекитип коюп, 1 комнатка жашаганга туура келет. 13 жылдан бери балабызды бекеткенге шартыбыз жок. Көзүнөн карата албай атабыз. Каражатыбыз деле жетишпейт. Жолдошум бар кезде деле ичкиликтен айына мындай акча тапчу эми. Тапканда деле теңин алып келип, теңин ичкиликке салып, ана көрсөтөбүз, мына көрсөтөбүз болуп эле көрсөтө албай аттык бул бала. Мектепке барганда ыйлап берет балам мени. Сокур деп шылдыңдашат классташтарым деп. Көзүнөн кыйналат, китеп көрө албайт, жаза албайт. Суук болгон кезде көзүм шишип кетет да, көзүнөн ириң сыяктуу чылпактар чыгат да, ийбай чыгат. Анан очко алып бергиле деген. Эми очко алып бергенде кээ бирөөсү айтат, операциядан кийин очко алып бергиле деп. Азыр деле 6 бала эмес, 1 баланы багыш кыйын го азыркы жашоодо.